40 күн аза күтүү жарыяланды. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. АКШнын жана Израилдин аба соккуларынын натыйжасында Ирандын жогорку лидери Али Хаменеи каза болду. Бул тууралуу Ирандын мамлекеттик эрип телеканалдары билдирип өттү. Хаменеинин өлүмүнө байланыштуу Иранда 40 күндүк аза күтүү жарыяланган. Өлкө ошондой эле 7 күн эс алуу күнү деп белгиленген. Жогорку лидер жумуш ордуна набыт болгондугу айтылууда. Иран Хаменеинин өлүмү үчүн өч алуу болоорун эскертти. Ирандын ислам революциясынын сакчылар корпусу өлкөнүн жогорку лидери Али Хаменеинин өлүмү үчүн өч алууну убада кылды. Хаменеинин адамзаттын эң мыкаачы террористтеринин жана жазалоочулардын колунан шейит болушу бул улуу лидердин мыйзамдуулугун жана анын чын жүрөктөн жасаган эмгегин таануунун белгиси деп билдирүүсү жасаган сакчылар корпусу. РКК ошондой эле Иран элинин өч алуу колу аларды кое бербейт деп белгилеп, Ирандын аскерлерин ички жана тышкы кутумдарга чечкиндүү каршы тураарын кошумчалады. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп Ирандагы күч түзүмдөрүн, курал жарактарын таштап, багынып берүүгө ирандык патриоттор менен бирге өлкөнүн калыбына келтирүүгө чакырды. Ал бул тууралуу Али Хаменеинин өлтүргөндүгү расмий ырасталгандыгы тууралуу комментарий берип жатып билдирди жана муну Иран элинин жападан жалгыз мүмкүнчүлүгү катары сыпаттады. Ишембиде кечинде бир катар эл аралык маалымат каражаттары, анын ичинде Reuters, израилдик жетекчилеринин булактарына таянып, Али Хаменеи ушул эле күнү жасалган аба чабуулдарынан жан таслим болгондугун жазып чыгышкан. Али Хаменеинин милдеттерин убактылуу 3 мүчөдөн турган кеңеш аткарат. Ирандын маркум жогорку лидери Али Хаменеинин милдеттерин убактылуу 3 мүчөдөн турган кеңеш аткарат. Бул тууралуу ИРНА агенттиги кабарлады. Кеңештин мүчөлөрүнө өлкө президенти, сот бийлигинин башчысы жана Конституциянын сакчылар кеңешинин бир өкүлү кирген. Аталган кеңеш өлкөдөгү бардык жетекчилик милдеттерди убактылуу аткармакчы. Ирандын жогорку лидери Али Хаменеинин Израиль менен АКШнын аба соккумдарынан улам каза болду. Анын үй бүлөсүнүн 4 мүчөсү дагы набыт болгону айтылды. Иран бул үчүн өч алууну убада кылды. АКШ менен Израилдин соккуларынан Иран лидеринин кеңешчиси жана командир каза болду. Ирандын маалымат агенттиктери АКШ менен Израилдин соккуларынан өлкөнүн маркум жогорку лидери Али Хаменеинин кеңешчиси Али Шахмахинин жана Ирандын ислам революциясынын гвардия корпусунун командири Мохаммад Пакпурдун каза болгондугун кабарлашты. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Иранга жасалган чабуулду айыптады. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш жакынкы чыгыштагы бүгүнкү аскердик эскалацияны айыптады. АКШ менен Израилдин Иранга каршы күч колдонуусу жана Ирандын андан кийинки аймактагы жооп кайтаруу аракеттери эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту бузат, деди Гутерриш. Ал согуштук аракеттерди тез арада токтотууну жана чыңалууну басаңдатууга чакырып, муну аткарбоо аймактагы жарандар жана туруктуулар үчүн олуттуу кесепеттерге алып келүүчү кеңири аймактык жаңжалга алып келиши мүмкүн экендигин эскертти. Бунун башкы катчысы бардык тараптарды тезинен сүйлөшүү үстөлүнө кайтып келүүгө чакырды. Эл аралык укукка, Бириккен Улуттар уюмунун уставына ылайык эл аралык талаш-тартыштарды тынчтык жолу менен чечүүнүн башка альтернативасы жок деп баса белгиледи. Ирандыктар көчөгө чыгып, Хаменеинин өлтүрүлүшүнөн кийин өч алууга чакырышты. Али Хаменеи өлтүрүлгөндүгү тууралуу маалыматтардан кийин Ирандын бир катар шаарларында миңдеген адамдар көчөгө чыкты. Алар борбор чегаран баш болгон аймактарда нааразычылык акцияларын өткөрүшүп, жооп кайтарууга жана өч алууга чакырык таштады. Ошол эле учурда Иран парламентинин спикери Мухаммад Багер Галибаф өлкө бардык сценарийлерге даяр болгондугун билдирди. Анын айтымында Хаменеинин шахиддик өлүмү сыяктуу жагдайларга чейин пландар иштелип чыккан. Галибаф бул менен бийлик мекемелерин айтып, кызыл сызык атталды деп белгиледи.
Муфтият жакынкы чыгыштагы абалдан улам кичи ажылыкта жүргөндөргө кайрылуу жасады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жакынкы чыгышта жаралган абалдан улам кичи ажылыкта жүргөндөргө кайрылуу жасады. Урматтуу умра зыяратчылары, кадырлуу умра менен алектенген мекемелер. Учурда жакынкы чыгышта абал курчуп, умра сапарына уюштурулуп жаткан авиа каттамдар үзгүлтүккө учурап, форс-мажордук абалда жаралды. Ушул тапта Мекке, Медина шаарларында кичине ажылыкта өтөп жүргөн мекендештер, сиздер кырдаалды түшүнүү менен, сабырдуулук менен кабыл алып, фирмалардын жана умра башчылардын көрсөтмөлөрүнө баш ийип, абалдын жөнгө салынышына жана рейстердин калыбына келишине чейин дүрбөлөңгө түшпөстөн, сабырдуулук менен күтүүңүздөрдү өтүнөбүз. Бул учурда дүйнөнүн тынчтыгы, үммөттүн биримдиги жана өлкөбүздүн өнүгүшү үчүн дуа кылууңуздарды күтөбүз. Ал эми умра сапарына аттанууну көздөп жаткан мекендештер абалга байкоо салып, аймактагы кырдаал жөнгө салынган соң гана кичи ажылыкка барууну пландооңуздарды суранабыз. Мамлекет тарабынан убактылуу ведомстволор аралык штаб түзүлүп, кыргыз жарандарын өлкөгө кайтаруу боюнча тиешелүү иш-аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдиребиз деп айтылат билдирүүдө.